Assalamu алейкум. Бүгін біз бұйырса Өзгөн шаарындабыз. Бұл жаққа келгеніміздің себебін бұйырса видеоның жүрішінде көресіздер. Бұға чейинки видеоны да көргенсіздер. Бізден по факту тартып көргөзүш тандоо сіздерден. Бізден алыстабай, экранға жақынырақ келіп, кеңири тамаша кылыңыздар. Кеттик анда. Так, hazır evakuatör çıkarıyoruz toğlar. Evakuatörü çalarız. Ушул машинанын тагдыры чечилет. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Ака кандайсыз? Жакшы рахмат. Эвакуатор бу? Өзгөн, Өзгөн, Ошко канча менен алып барасыз? Каерден? Өзгөндөн. Өзгөн центрден же Малоза жактан? Өзгөн мынау Ош тарапка түшө бериш жагынан. Каракулжага кеткен поворот бар го. Чайхана бар, ошол жерден. Кандай бар? Kia Rio бар. Ошко 6000 нары тазды. Эвакуатор кече от алдырып турайлы. Ичине кыздып турайлы. Так, ушул машина. О, бисмиллахиррахманиррахим. Так. Мен ойлойм бул видео сиздер үчүн өтө пайдалуу болот деп. Себеби бул машинанын кандай косяги бар? Видеонун жүрүшүндө көрөсүздөр. Ошто дагы бир Дубайдан келген машинабыз жатат. Ушул менен 4-чү проблема да. 4-чү машинанын проблема. Демек мен Дубайга барганда бир 12, 13, 14 машина алган болсом, анын арасынан 4-5 ушундай чыгып атат. Менден сиздерге көргөзүп бериш, а сиздер болсо жүрөгүңүздөр соксо кааласаңыздар Дубайдан, кааласаңыздар Кореядан заказды бере бересиздер тугандар. Бизден алышпай биз менен бирге болуңуздар. Ошто дагы бир машинабыз турат. Аныкы дагы мына коробкасында. Бисмиллахиррахманиррахим. Та болгону 34.000 миль. Бул эми оригиналбы же скрученныйбы, буга ишенич жок. Оригинал деп салган. И плюс чек күйүп калган. Буну баякы Kia Rio менен Бишкекте мен тарттым го бир тууганыбыздыкын. Анда мен алдырып бергем, техникага түшүнгөн эле балдар салган. Эми ошондой болгон чакта деле. Ого, печеньялар. Себеби элдер кашыктап чогулткан акчасына машина алдырып атат да. Буга караганда Кореянын таксиде жүргөн машиналары 5-6 жыл кыңк этпей иштеп берет да. Мен буга гарантия берем. Себеби өзүм көрүп атам. По факту көрүп атам эке. Көрүңүздөр, пожалуйста. Ошто дагы бир машинабыз турат. Азыр эвакуатор жүрүп келгенче кыздып турайлы. Кайдай? Так. Эвакуатор келди окшойт буюрса. Акырын айдайынчы жылап экен. Бисмилlah. Буюрса, атыңыз кім эле? Азат. Коробка оңдогон жерге алып келдик. Ичинде вообще машина көп. Батпай кеткен.
ат түшүрөйлү буюрса, анан түшүрүп айдап көрөп, диагностика кылат. Анан дальше көрөбүз. Скоростан чыгарың. Нейтралкаға қой, да? А? Холостой. Холостой bu? Bayrak soradı. Nasıl geliyor? Basaklık zamanı. Kayıta yıkaması. Roba. $5000 ketdi. Так, xizmat bo'lsa Osh tarafdan evakuator bo'yicha. Nomeringizni aytib qo'ying. 552 Tak. 98 0000. 552 98 0000. Atınız kim? Muhammed Ali. Muhammed Ali. Xizmatingizga razı olun. Allah razı olsun. Mınake, sizler de Osh taraftan, Özgön taraftan Жаллабадқа чейин выезднойда чыга берсе керек, а? Болду. Allah razı olsun. İşingizge ийгилик. Так, эми биякта уста камен Rio'nu başlayız hemen. Rio'nun hazır nemesini tavabızda причинасını. Aydap görsünçü ustalar. В общем, onlar aydap gördü hazır maşineni. Arap görüp hazır içinde öte maşina var. Kança maşina var içinde? 20 maşina var ekan içinde. Bir 2-3 günde açabыз дейт. Hazır нейтралкаға койгондо да алдыга кетип атат. Задний абсолютно жок. Bir кыскасын айтканда bir 3-4 күндөн кийин, ачкандан кийин айтабыз дейт, эмне запчастар керек. Запчастарды айтсаңыз, анда сразу алдырып берем, а? Болду, сүйлөштүк. Ушундай, негизи. Азыр алыстабай туруңуздар. Мындан кийинки экинчи Дубайдан келген машина көрөбүз. Hazır ikinci жерге келдик буюрса. Бул жерде да ошол Дубайдан келген дагы бир машинабыз жатат. Анын баарын сиздерге көрсөтөм. Педалак. В общем, ушундай туугандар. Дубайдан келген. Ал жактан баягы готовый вариант деп бир балдардан алганбыз. Бул жерде мына блок предохранитель көрүп турасыздар. Мунун бул жагы мындай чечилген да. Чечилген, мына азыр айтуу боюнча бул жерде электриктер, машинелерди эми жакшы эле түшүнгөн электриктер да. Машинени мындай жеген электриктер да. 1 айдан бери, почти 1 ай болду. Мына эки сарызымды тийгизсе статор оталат. Анан айдаганда коробка светофордо болду, э? Булкуп калат, а? Коробка булкуп атат. Азыр аккумулятор кошук. Анан муну Дубайдан алдырдык. Башка койдук. Именно ушу 20-21лердикин алдага түшпөдү. Вообще действия жок дейт. Азыр эми кийинки действиябыз буну электрикке чукутабыз.
Эми дагы бир башка жактарга алып барып көрүшүбүз мүмкүн. Буюрса видеону кийинки бөлүгүндө сиздерге бул Малибунун кыскасы мунун тагдырын чечиш керек. Ошол. Бул жерде ол жактан полный готовый кылып сүйлөшүлгөн. Ал балдар менен готовый кылып беребиз дегенден алганмын машинени. Мотор коробка идеальный деген. Алды жагынан эле дытып болгон. Алдыны полный жасатты, бирок бул жерде дагы вентилятору иштебейт. Вентилятор иштебей, суу кайнап, андан кийин айдап чыккандан кийин бул жакта эми ал жерде өзүңүздөр билесиздер, Дубайда эшикти айдай албайт. Баягы аукцион болгон площадкадан эле акырын айдап чыгат, кайра акырын стоянкага коюп коет. Ал жерден аукциондон уткандан кийин өздөрүнүн дагы бир стоянкасын алып чыгып коет. Ал жерден акчасын төлөп, эвакуатор менен кайра автосервиске алып келет. Автосервистен дагы катуу айдай албайсың. Автосервистен дагы сырт эшикти айдай албайсың да, без номер. Ал жерден дагы оңдотуп оталдырып, кузовуна эвакуаторга салынат, анан бул жака ошко келип түшөт да, кыскасы. Анан бул жактан айдап көргөндө ушундай ситуация. Бул биринчи жолу эле эмес. Мага жазгандар акыркы убакта мен ошо Дубайга барып келгенден бери аябай көп болуп атат. Бул Малибунун тагдырыны буюрса мен өзүм оштомун, кааласа чечиш керек. Жокту издөө табат дейт. Будан да күчтүү автоэлектрик алып барабыз. Кыскасын айтканда иштин баары мына жерде. Бир болсо ушул жерде, бир болсо коробканын өзүндө. Ушул эки эле вариант. Вентиляторду го турласа болот, аны переделка кылып башка машиненин, кыскасы ал проблема эмес. Бул жерде азыр же мына блок предохранитель, же болбосо коробка, экөөнүн бирөөсү. Бир жерден нито да. Ошол туугандар. Анан алдыда буюрса бар жогуну көргөзөбүз. Документ 21, стикер 20, Малибу. Бул машина боюнча көргөнсүздөр. Дубайдан салынганда иш жактары. Ушула вентилятор, а? Мына вентилятор. Так, Bosch. Вроде нормально эле. Бошовский неме? Вентилятор. Негедир иштебейт. Мына значит өзүнүкүн эле мага пихать этип берген экен. Өзүнүкүн эле пихать этип берген экен. Мага полный жаңын койдук деген. Жок, жаң эмес. Эки разъем. Муну прямой неметкенде да иштебейт, а? Машинеден бир штекерин алмаштырып алып дедим. Мага бир 3 штекер таап келип жөнөттүрөчү. Ол 3 штекер табылбай атат. Так. Мына Bosch бул өзүнүн оригиналы эле. Өзүнүн оригиналы. Так. Бул блок боюнча дагы ошол заказ кылганыбызды көргөндөр бар. Дубайдан запчасть заказ кылдык деп. Именно мынакей. Экөө. Глобальный проблемабыз блок предохранитель и вентилятор. Болду. Башка нерсе жок. Өз грубо говоря, мынанча эле проблемага чой бердик братан экөөбүз. Бул братан кететке ошко кап кетет экен машина. Немени вентиляторун өзүн турласа болобу хотя бы? Жок, булардыкы пускач вентилятор. Мен уже компьютер ремонткандары менен сүйлөшүп көрдүм. Бирөөнү дейт, бир күн аракет кылдыралы. Мен bundan мурда флагмандардыкы шунда болот да. Флагмандардыкы 25 000 сом турган мезгилде аракет кылганмын да, кылдыра албай койгонмун.
Кийин ошодон кийин буга уже кол таштаганмын да. Күйсө эле колуна чыгарып берип коем. Братан алып кел, коюп берем дейм. Винкод менен алып келип, эсли болбой калсачы. Болбой кала турган болсо схема керек. Схеманы основной дилерде через онлайн алат экенсиз. Мынау наркы мисалы сиздин Кияңыз, оно Mercedes, мисалы прямо кирип ала албайт экенсиз. Обязательно через онлайн киришиңиз керек экен. Мен бул нерсени уже мына жерде бирөөдө бар экен, ал сперва поищите деди, токтотуп койдум муну өзүн табайлы деп. Ошон үчүн бул братка биринчи заказ кылганда эми айткам, мынакей винкод менен айтып келе сураныч. Обедке чыгып кетчаур. Алиги сразу эле туура келген алып келе дедим, алып келди, коюп көрдүк. Не дегенде мен мына стартер жагы менен уже чукулап буттум да. Стартер жагы менен уже до этого 2 мальбо чукулагам да. Бул коробкага зыян берет экен бул нерсе. 100% берет зыянды. Скорость салсаңыз дак кетип урат. Болду, түшүнүктүү. Мына ушунча ак көз, кара көздүн алды да. Так. Кийинки действиябыз, значит, мына шуну баягынан суранабыз. Можете поменять по вин-коду деп, а? Техника. Буну мисалы мен оюм да, сиздердин оюңуздар кандай? Техника 2024 болсо да эч ким гарантия бербейт да. Мына тирүү жан бизге эч ким гарантия бере албайт. Азыр 5 мүнөттөн кийин эмне болорубузчу? Бул да мени техника мени ушундай өзү негизи. Өзүңүздөр уктуңуздар мынакей. Муну алдырганымда эле өзү канча мээнет кылып Дубайдан Бишкекке, Бишкектен Ошко. Так, вентилятор менен ушул экөө. Эгер ушул экөөндө дагы болбосо, анда билбейм. Азыркы электрик айтканда, бuyakta дагы бирөөлөрдө көкүчтүү электрик экен. Ушул экөөндө болбосо, андан жанагындай неме алыш керек де, через онлайн не деди? Через онлайн, короче. Дагы бир нерсе кылат экен. Система, да, короче. Кыскасы ушундай туугандар.